Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Чикагодан чоң жалындуу салам. Мен азыр атайын Адилет жана Нурлан инилериме кезиккени бул жака келетам. 8-чи этаж, 875-чи сүйүт. Мен бул жака келип аткандын себеби сиздерге бүгүн жакшы абдан сонун маалымат алып берем. Бул трак системасы боюнча жана диспетчерлик жумуш боюнча. Анда кеттик достор. Мына бул жакта кухня экен, бул жакта офис абдан чоң экен. Абдан чоң экен. Бул жакта болсо ар кандай конференциялар болот экен, встречалар болот экен, видеолордун бүт баарын ушул жерден тартат экен. Ассаламу алейкум жигиттер. Кандай турасыздар? Адилет иним, Нурлан иним, кандай турасыңар? Көчөгөн телефон менен сүйлөшкөнбүз. Бүгүн кези кел деп мына жаратканыбыз бүгүнкү күндү насип кылыптыр бизге, кезиккени. Иштер кандай, жакшыбы иштер? Жакшы, Алмазбекке жакшы. Рахмат. Адилет мына Адилет. Биздин деген өкө тең инилерим болот экен. Ысык көлдөн өкө тең тоңдон болот экен. Өкөңөр компаньон турбайсыңарбы? Чогуу иштешип эткенсиңер, Мына мыякта Нурлан элебиз. Мен пайда камерадан корком, силерге эле макул болдум да. Жок, эчтеке болбойт, Мына сүрүү болот камеранын. Бирок кичине сүйлөгөндөн кийин азыр көнүп кетесиңер да. Досторго айттым азыр келип келатып. Абдан сонун маалымат беребиз бул траковый система боюнча жана диспетчерлик жумуш боюнча, Анда эмне Адилеттен баштайлыбы? Өзүңөр менен кичине кыскача тааныштырып, эмне компания, аты кандай, чоңдугу, ушул маалыматтарды бере берсеңер мекендештерге. Телефонуңарды калтырасыңар, адресиңерди калтырасыңар, может силерге дагы овнерлер келет дегендей, компания чоңоёт дегендей. Компаниябыздын аты HLM Trans. Көп кыргыздар билет болуш керек. Анан биздин компаниябызда 125 трак азыркы активный. 99% овнерлер. Жана овнер кылганга жардам беребиз. Жаңы келген, например, CDL алып жаңы овнер болом деген кишилерге биз даун пеймент менен жардам беребиз, же кредитке трак алып беребиз. Ошентип өнүгүп атабыз Азыр компанияда канча трак бар? 125. 125, Компанияны эме трактын санынан эле билип койсо болот да. Компания чоңбу же кичинекейби деп. Кээ бир компания 30 трагы бар, кээ бирки 20 бар. Силерге 125 болсо абдан чоң компания экенсиңер. Азыр ошо Сэм Экспресс аябай мотивация берип атат бизге. Биз дагы ошо 300 трак кылалы деген эме максат койдук. Астыга максат койдуңар, Ошол так 2016 компания ачкам. 2018 ошо уже трактарды алып, ошо көйө баштагам да. 2016дан ошо 2018ге чейин өзүм овнер оператор болуп, өзүм трагым, өзүм компаниям менен иштечимин, жаңгыз болчумун да. Анан ошо өнүгүп, анан ошо 2018 ошол уже трактор сатып алып, балдарга жардам берип, башында өзүм трак алып иштечимин. Анан кийинчерээк ошол балдар жардам бер дегенден жардам берип, ошо оборот менен ушул тапкан акчаны эле кайра эле компанияга киргизип өнүгөбүз да. Жакшы. Достор, Адилет менен Нурлан деген компания экен. Мыякта деген Америкада көп жигиттер жаңыздан эмес, 2ден, 3төн өзлөрүнө ишенген, надежный достору менен, тааныштары менен ачат компаниянычы. Анан азыр Нурланга дагы сөз берели. Иштер кандай болуп атат? Жумуш жүрүп атабы? Жакшы, иштер жүрүп атат, жакшы. Адилет экөөбүз давай чогуу компания ачабыз деп кошулган эмеспиз да. Мен деген былтыр, 2 жыл мурун Адилет 6-чы этажда отурчу, 5-чи этажда отурчу. Ушул эле зданиядабы? Жок, тиги зданияда. Жаныңардагы. Анан экөөбүз по соседски экөөбүз дос болуп кеттик, анан күнүгө чогуу иштешип атып эле аралашып кеттик да, короче. Ошо азыр 125 Адилет эле компанияда. Бизде болсо где-то 70. Ошону экөөбүз кошуп кетсек 200 болот, почти. Экөөңөр кошулганда уже 200га жакын трак турбайбы? Да. Ну, фактически где-то 80% жолдо жүрөт, 80% жолдо жүрөт. Жана мен Адилеттен сурагам, силерде деген ошол 100, сеники 120 деп атпайсыңбы? 120нын деген баягы кандай десек, овнерлер канча процент түзөт?
99%. Даже 100 эле го дейм. Кээдеки 99 дегенин, например, 1% бирөө өзү бизде иштейт, анан дагы бир трак алып койгон болот, ушундайлар да. Бирок мындай караганда бүт эле овнер операторлор. Овнер оператор деп өзүнүн трагы бар мекендештер. Азыр биз бул видеонун ылдый жагына адрести да жазабыз, телефондорду жазабыз. Байланышсаңар болот, жумушка орношсоңор болот. Баягы кээ бир компаниялар эмени алат да, жанагы опыт менен алат да, чынбы? Экспириенс деп коет, 6 айлык опыт менен, 1 айлык опыт менен азыр көп жигиттер бүтүп атпайбы? Жаңы. Аларды ала албайт экенсиңер, э? Ала албайбыз, 3 ай. 3 ай. 3 ай минимум болуш керек. Опыты. Например, деген мындай деп айталы да. Бир жигит СДЛ'ди алды. Бир компанияда 3 айча иштеди. Бирок жакшы бир компанияга кирип иштегиси келип атат, трагы жок болуп атат. Ошол жигитке кандай жардам бере аласыңар? Бизде деген чоң компаниялар менен, например, 500-600 трак менен соглашенияларыбыз бар. Например, алардан тракты биз листовон деп коет, алып өзүгө водительге алып беребиз да. То есть биз, например, down payment беребиз, же болбосо ал водитель өзү down payment берет. Биз как поручитель катары, биз компания, если бул бала төлөбөй алса, биз төлөйбүз деп поручитель болобуз дагы. Ал тракты биздин компанияга алып келип, водитель иштетебиз да. Ушул трагы жок бала келсе дагы трак алганга жардам берет экенсиңер, э? Жардам беребиз. Down payment'ин төлөп бересиңер. Кээ бир компаниялар мынтип атат да. Трак алып атканда кээ бир балдардын акчасы жетпей калса, трак 60 000 болсо 30 000 төлөп берип атат. Анан тиги бала четинен компаниядан кутулат деген сыяктуу, э? Убагында бизде эле маркетке жараша да. Бизде эле, например, учурлар болгон, $90,000 бирөөгө трак алып бергем да. То есть кэш төлөп, эчтеке процент жок, жөн алып берип, бизде иштеп бересиң. Бирок мындай мынча payment кыласың деп алып берген убакыттар болгон да. 70,000ге, 50,000ге. Бирок азыр маркетке жараша биз деген ошо лимитибиз бар да. Например, $10,000, $20,000. Например, бирөө $40,000 трак тапса, 20,000 болсо, 20,000 биз чыгарабыз. Кошулуп туруп бир трак алып берсек. Калганын анан акырын силерден кутулат, э? То есть убакыт бар да, $20,000 бергенде мончо убакытта чыгарыш керекпиз да, биз дагычы, оборот да бул. Если биз $20,000 эмес, $40,000 керек болуп атат десе, уже берсек, ал болсо 1 жыл, 2 жыл созулуп кетип атпайбы? Бизге болсо акча керек кайра керек да. Чыгарып, айлантабыз да. Жакшы. Азыр кийинки суроону берердин астында карачы, жигиттер кандай пейзаждап койбу? Я кандай вид менен отурушат карагылачы. Кофеден ичип коюп, 8-чи этаж. Чикаганын көп жери көрүнөт экен да. Абдан кооз экен. Азыр маркет кандай болуп атат? Жумушуңар кандай жүрүп жатат? Водительдер довольнбы? Негизи маркет 2 жыл болду, по-моему, 2 жылдан бери уже шатайытса да. Сиз деле билесиз да. Бирок азыр где-то 1 ай болуп калды, 2 ай болуп калды. Amazon кичине чуть-чуть начал платить. Кичине көтөрүлүп атат, да? Кичине көтөрүлүп баштады. Балдар да кичине акча кылып башташты. Азыр чуть-чуть оңолуп келатабыз да. Акырындан, э? Эми бул деген көп нерсеге болуп атпайбы, таасирин тийгизип атпайбы? Украина согушу таасирин тийгизип атат. Может, азыр жакында президенттик выбор болот. Оңолот деп атышат. Биз кичинекей эле балыкпыз да. Надежда менен жашайбыз. Чоң полиция. Надежда умирает последним деген сыяктуу, э? Анан жана диспетчерство боюнча суроо берели. Баягы кээ бир жигиттер бар да. Диспетчер болуп иштегиси келет компанияларга кирипчи. Бирок кириш үчүн опыт керек. Анын үчүн окуш керек. Ошол жөнүндө да силердин маалыматыңар бар экен да? Мен өзүм башында баштаганда курс өткөн эмесмин да. Анан курс өтпөгөндүктөн опытым жок болуп, аябай көп акчага чабылып, нерв болуп, ар кандай нерселер болгон да. Водительдерди терять этип, кетип, ушундай оор болгон да. Анан менин эң биринчи диспетчерим ошо менен чогуу баштаганбыз бул компанияны. Аны мен кел диспетчерский курс ачабыз, диспетчердин санын көбөйтөбүз деп какшап. Ошол канча жыл болду? Ошо 2018ден бери уже 6 жыл болду. Ошо недавно ошо биз курс ачтык да, чогуу. Анан ал абдан опыту күчтүү да. Действительно эле мындай жөн эле курс акча үчүн эмес, мындай действительно жакшы качество кылалы, ал өзү дагы качество жакшы көрөт.
анан водитель, например, азыр мындай эле айтып кетсек, ушундай рынок менен, ушундай маркет менен 9-10 трак көрсөтөт. Ал эмнени айтат? Ал опытуну айтат да. Ооба. Дагы очередь. Дагы 3 бала очередьте турат да. Бирөөсү кетсе, анын ордуна шак отура калат да. То есть билесиз да өзүңөр деле. Кыйын диспетчерге дайыма очередь. Ооба, очередь. Дайыма очередь. Ошол аныкы очередь турат, анан ошол параллельно курс ачтык. Ал активный диспетчер. Өзү иштейт, Өзү иштейт, кадимкидей иштейт. Анан 6-да, например, 6-да жумуш бүтөт, 6-дан кийин ошо курс кылат да. Ошо эме курс канча окуш керек, канча төлөш керек? Курс деген 1 айлык, 3 3 жума деген теория болот. Ал бүт нюанстарды көргөзөт. Анан 1 жума практика болот. Азыркы моментте биз офлайн, онлайн кыла беребиз, айырмасы жок. Биз мобильныйбыз. Бирок көбүнчөсү элдер ошол онлайн жактырып атат да. Ошо теорияны онлайн, а практиканы бияка келип кадимкидей көрсөтөт. 1 жума. Диспетчерлердин жанына отуруп алып, кадимкидей иштейт. Ооба, кадимкидей. Ал отурат, например, көргөзүп берет. Анан эми мондай груз издегиле дейт да. Отуруп алып, ар бир брокерге чалып, 3-3төн окутат да. Например, 3 бала отурат, жанына алып отурат. И кадимкидей реальный водительдерди көрсөтөт. Аты ким ал кыздын? Виктория. Стажы канча? 10 жыл. Достор, көптөгөн мекендештер диспетчер болгусу келет. Анан деген билбейт. Каяктан окуйбуз, каякка барабыз, кантип эметебиз деп. Силер любой эле траковый компанияга барсаңар, эч ким силерди албайт диспетчер кылып. Мына мага деген, например, любой трак драйверге канчалык күчтүү диспетчер болсо, ошончолук иштегенге жеңил болот. Ошон үчүн диспетчер болуп иштегеңер келсе, мына Адилеттердин немеси бар экен, диспетчерлик курсу бар экен, 10 жыл стажы бар кыз үйрөтөт, өзү дагы диспетчер болуп иштейт. $1000 төлөйсүңөр, 1 ай окутат, андан кийин 1 жума практика болот. Анан өзлөрү дагы жумуш таап бергенге аракет кылышат экен. Тиги компания менен сүйлөшүп, бул компаниянын адресин берип, барып сүйлөшүп көрүлө, өзлөрү сүйлөшүп берип. Ошон үчүн абдан сонун. Ошол жардам беребиз. Например, бир кызды алдык. Жумушка алдыңар. Бир кызды жакында казак кыз. Биз в основном ошол опытный диспетчерлерди алабыз. Бирок Виктория менен сүйлөшкөнбүз. Если таланттуу диспетчерлер болуп калса, мындай шыгы бар диспетчерлер болуп калса, мага айтып кой дедим да. Анан ошо бир Асель деген кызды алдык азырчы. Ал Украинада жашайт. Анан Украинада жашап, Америкадагы тракторго жүк таап берип жатат азыркы учурда. Азыркы учурда. Сонун. Бул нерсечи ошо жакшы да, биздин Кыргызстанда отургандардычы. Кыргызстанда, допустим, көп кыздар, жаш балдар, кыздар бар да, англисче билишет, шатыратып окушат, сүйлөшөт. Ошолорго жакшы да. Допустим, ошактан бир сыйра курс өтө калса, үйдө эле отуруп иштей беришет да, жакшы акча табат. Жок, бул мындай болуп атпайбы? Азыр Сэм Экспресс компаниясындагы 100га жакын эме алабыз деп, диспетчер алабыз деп, уже 20 чакты баланы окутуп атат. Силердики деле ошондой турбайбы? Например, деген ошол силерге азыр адреске, телефонго байланышып, жанагы телефонго байланышып, силер менен байланышса, силердин курсту, 1 айлык курсту $1000 төлөп бүтсө, ошол Кыргызстанда отуруп алып деле силердин компанияга аябай укмуш эле күчтүү диспетчер болуп кетсе, силердин компанияга кирсе болот, же болбосо силер жумуш таап бергенге дагы аракет кылып каласыңар, Жардам беребиз. Эң сонун. Абдан сонун. Көптөгөн маалыматтарды силерге телефон менен чалганда силер өзүңөр түшүндүрсөңөр болот да. Эң негизгиси биз видеодо силер бар экенсиңер, силердин компанияңар бар экен, силердин компанияңар өсүп атыптыр, силер деген астыга 300 тракка жетебиз деп максат коюп турсуңар. Диспетчерликти үйрөтүп атырсыңар. 600. Достор, абдан сонун. Силер офисиңерди бир сыйра көрсөтпөйсүңөр бе? Бул деген жөн офис эмес, көрдүңүздөрбү? Бул 8-этаж, Чикаго. Сумдук экенго, сумдугун курусун эй. Кана көрөлү. Булар биз Stepdeck, Reefer, Driven, Amazon, анан oversize'тарды көрсөтөбүз. Бардык түрлөрүн, бардык түрлөрүн көрсөтөбүз. Булар азыр Reefer менен Stepdeck көрсөтөбүз. Бул мына достор, мыякта деген 2 диспетчер иштеп атат, Бирөөсү кыз экен, бирөөсү Катя. Бул илгери мени көрсөтчү. Здравствуйте, как ваши дела? Вот диспетчер, да? Многие ребята, многие девушки хотят работать диспетчером.
Шикарная работа. Вот, Это Катя. живую В общем, показываем, она живую меня грузила показываем, тоже. Катя. Да, давно. Когда-то А, давно давно? она меня грузила, потом я ее таранил. Она в Лос-Анджелес уехала, короче. ага. И так и не хотела работать. Потом нашли, обратно Еле- вернули. Как ее затянули? Обратно вернули, да? Она у нас... Пушка, да? У кого? Я сам трак-драйвер. 8,5 лет работаю здесь, да. Хотите к нам в компанию? Каждый водитель хочет работать самым лучшим диспетчером. Конечно. Самый лучший диспетчер, у тебя работа идет, а некоторые диспетчеры же есть же там, ну чуть-чуть ниже, с ним никто не хотят работать. Вы говорят, пушка, да? Она энерджайзер. Энерджайзер, да? Энерджайзер. Энергии навала. Это мой муж Ярослав. Ярослав, Да, у нас Ярослав? семейный бизнес. Семейный бизнес. О, это же хорошо же. Супер, Рядом постоянно, да? Да, да.А как дела? Работа идет, да? Все. Ярослав пушка или не пушка? Он будет учится. Учится, да? Скоро пушкой будет, да? Танкой будет. танкой. Все, спасибо, ребята, спасибо. Удачи, удачи. Сейфти еде жашайт деп қойды. Мықты болсо, биздин дагы карындашыбыз экен, сейфти экен. Сейфти да аябай важный, э? Бізде 5 сейфти бар. Ага. Азыркы моментте. Бул жакта да. Девушки, здравствуйте. Сейфти, да? Сейфти, да. Удачи. О, бул жакта да жигиттер бар экен. Аккаунт. Аккаунтинг, да, аккаунтинг. Здесь деньги считается, да? Да. Сюда Менеджер был, главный менеджер. Главный менеджер, да? Как дела? Нормально, да? Работа идет? Деньги. Если вы деньги считаете, значит работа есть. Значит, деньги есть. Да, деньги есть. Работа есть. Көрдіңіздер бүт бар, аккуратно. Мияқ деген аккаунтинг екен. Ақшаларын бар салады. Қырғыз жігітсің ба? Атың не болады? Бұл бала Қандай? министерствода істеген бала. Азамат? Қайсы министерство? Министерство финанс. Минфинде іштедің біле. Жапаровтың жанында жүрген. Ой. Жөн балдар. Жөн, бұлар деген Адилет менен Нурлан деген жөн жігіттермен іштеп еткен. Министерство финансовта іштеген жігіт келіп, мияқта деген ақша санап атат келіп, е? Компанияның чоң. Жақсы. Игілік қалайсыз, е? Азаматсыңар. Өні өскілі. Бұл Милан деген Аха. сейфтінің чоңы. Сейфтілердің бірі чоң болуш керек, е? Ең чоңы. Ең чоңы. 12 жыл опыт бар. 12 жыл опыты бар, бе? Бұл өзінің аппликациясы бар, мындай эме программасы бар, аябай күчтүү да. То есть бұл бүт параткалап атат азыр. Бүт баарына лидер болуп кичине мындай. Орусча сүйлөйт. Орусча сүйлөйт, е? Hi, how are you? Good. Yeah. What's your name? My name is Milan. Milan, eh? Yeah. Oh, good. How many years of experience you have? Can you tell? Right now, October is gonna be 12 years. 12 years? Yeah, so. Бұл деген менеджердің чоңы 12 жылдық стаж менен. 12 жылдық стаж менен. Very big experience. Yes. Бұл Серега деген диспетчер, ең главный диспетчер болчу. Ең главный диспетчер болчу азыр? Азыр главный ушу компанияның главный, да? Мурда самый главный диспетчер. Раньше был самым главным диспетчером. А сейчас менеджер, да? Менеджер, да? Викторияның күйөөсү. Виктория? Виктория кем эле? Виктория да топ диспетчер. Ваша жена там этот ведет курс, да? Диспетчерский курс. Все. С завтрашнего дня очередь будет. Мына могул жерде кабинетиңер бар экен, мияктан эмне кыласыңар? Конференц, миякта митингдерди өткөрөбүз, видеолор тартабыз, азыр подкаст тартып баштадык. Ошону подкаст тартып атасыңар. Может, сиз чакырабыз. Жакшы, мен деген Элеманга жакында эле подкаст берип едим, 2 сааттык. Чыгат Кудай буйрса жакында. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Бул жакта деген чоң сонун помещение бар экен. Бул жакта эмелер болот, столдордун бүт баары мияка коюлат. Курска да бул. Курска деген, э? Жана диспетчерликти окуганда да ушуларды колдонушат турбайбы? Тиги ар кандай встречалар болуп калат, компанияга жумуштап келип калат, видеолор тартып калат, доскалар турат, баардык нерселер турат. Мына ушул жерден өтөт экен, э? Баягы эменин баары, кезүүгүнүн баары. Ар бир офиста ушундай эме болуш керек да, обязательно кезүү турган. Силер деген өкөңөр теңчи, өкөңөр тең. Карасам, токтосоң, барсеткалар менен жүрөт экенсиң, монун ичин толтура акча болуш керек деп ойлоп атам. Бияқта компанияның телефондору бар. Компанияның телефондору? Жок, ичинде акча жокпу? Жок, акча жок. Ато деген торсоюп тургандан булар, акча көп экен деп ойлоп калдым да. Жакшы, мына бул деген эме, силердин деген эме турбайбы, мына компания.
HLM дейт, Transinc дейт. Бул жакта деген мына телефон, ушул телефонду колдонсо болобу? Кимдин телефону? Меники. Бул болсо Адилеттин телефону экен. Ушул телефонго чалгыла 630 222 0048. Имейл адреси бар экен. Мына Адреси башка азыр. азыр башка, 3701 да. Азыр деген 3501 эмес, 3701 Арлин 875. Анда мен деген видеону астына жазып коем. Абдан сонун. Бул жакта бул жакта деген кухняда бар экен. Базада бул базада бу жакта деген мындай менеджмент да. Бизде Кыргызстанда офисибиз бар, Ошто, Ташкентте, то есть көбүнчө диспетчерлер ошол чет өлкөдө да. То есть биздин СНГде да. Жакшы. Бул жакта диспетчерлер аз эле экен. Где-то бир 5ке жакын диспетчер бар экен. Калган бүт баары Өзбекстанда, Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда, бардык дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда экен. Анткени 120 водительге дагы жүк таап бериш керек да, чынбы? Бөлүшүп алып. Анан деген бул жакта суупу, условияларын бүт баары бар. Мыякта иштегендер мыякка тамактарын мыяктан ичеткен. Мыякта бүт условия бар. Бул үйгө эле окшош экен, Квартирага эле окшош экен да, кухняга. Мына холодильник. Квартирадан баштаган бизнес. 3 холодильник, 2 микроволновка. Баарын санап кетели, анан Адилет үйүнөн колуп жүргөн ушак. Достор, анан деген кээ бирде деген жумуш көп болгондо, бул жигиттер ушундайлар болот да. Жумуш абдан көп болгондо 12, 1, 2, 3 болуп кеткенде анан жигиттер калып калышы мүмкүн бул жакта. Мына 2 диван бар экен как раз. Бирөөсүнө Адилет жатат, бирөөсүнө Нурлан жатат. Мен жаздыгым бар Кыргызстанда. Жакшы мына. Мягкий мебелдерди коюп коюптур. Кыргызстандын жаздыгы бар экен. Мияка Нурлан жатат, мияка болсо Адилет жатат. Эртең менен кухняга кирет, завтрак кылышат, жумушту баштап кетишет. Жакшы, абдан сонун. Ар бир жерге келгенде өзүнүн эмеси болот да. Аурасы болот да. Аура мощный экен да, сонун экен. Позитив, постоянно позитив. Позитив, да, известный. Жакшы, бул видеону 2ге бөлмөй болуп калдык да, 2ге. Анткени узун болуп калды. Инстаграмга 15 мүнөттөн ашып эме кое албайсың. Бул сертификат турбайбы? Компаниянын сертификаты экен. Спонсор болгонбуз 2 жолу ошо кыргыздардын эмелери болот. Ушуларды көрсөтүш керек да, ийгиликтерди көрсөтүш керек да. Бул кайсы экен бул? Ошо спонсор болгонбуз Кыргызстандын жанагы ынтымак кубогу. Ынтымак кубогуна спонсор болгонсуңар. Ыраазычылык кат бул эмнеге болуп эле? Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жараша спонсор болуп турсуңар, Бул эме болгонбуз Сэм Экспресс болуш керек. Сэм Экспресстин жанагы эмесине да спонсор. Мына мен иштеген Сэм Экспресс компаниясы уюштуруптур, ошондо бул жигиттер эме болуптур да. HLM компаниясы эме болуптур, спонсор болуптур. Жакшы. Абдан билбейм эми көптөгөн мекендештерге жагат болуш керек маегибиз. Ысык көлдүн кулундары экөө тең тоңдук болот экен. Ысык көлдүк, мен да ысык көлдүк, инилерим болот экен. Эми жакшы тааныш болуп жүрөбүз, ини ага болуп жүрөбүз, телефондорду алышабыз, бири-бирибизге жардам берип колдошуп дегендей, чынбы? Тоңдун жигиттери. Буюрса. Биз жардам берген жакшы көрөбүз. Ошол балдар, кыргыздар өнүксүн, азыркы жаңы балдар келип атат го. Ооба. Оондар бул көбүрөөк таап, катыраак иште, даже бизнес ачам деле жардам беребиз. Жакшы. Молодцы. Консультация, то есть өнүгөсөлү ушул компаниялар азыр бум болуп атат, ошо кыргыздар өнүгүп өсүп атабыз, буюрса жакшылыкка жетип атабыз. Баарыбыз ошол өнүгөлү. Башка улуттарды эме көргөзөлү. Башка улуттардын арасынан кыргыз чыксын, Кыргыз чыксын. Бирок аябай көп атат го кыргыз чыкага да кишилер. Мекендештер. Өзбектердин уровеньдеринде болуп калдык уже. Жакшы. Эмечи тиги астыдагы прогноз кандай? 2024, 25, 26 кандай болот траковый система? Азыр кичине оңолуп келатат, баары бир Кудайдан болот го дейм. Кандай болот астыда? Үмүт менен жашайбыз. Буюрса да. Жок, Кудай буюрса менин укканым боюнча эми акырындан оңоло баштайт. Азыр могу президентский выбор болот. Анан деген могу Мексика жабылат. Украина согушу токтойт бир 25-жылдын астынан баштап. Анан мен көптөгөн кишилер менен сүйлөшсөм, прогнозу 25, 26. 26 коммунизм башталат дейт мыяктачы. Баягы биз жашап жүрчү эмеспи мурдачы. Ошондой эле болот дейт да, Кудай буюрса.
Ошон үчүн надежда деген, үмүт деген эч качан өчпөйт. Үмүт менен жашайлы. Жигиттерге чоң рахмат. Бул жигиттер да жөн жигиттер эмес. Бул Америкага келип, өзүңөр жөнүндө кичине айтып коелочу. Силер качан келдиңер эле, канчанчы жылы келдиңер эле? Эмне кыйынчылык көрдүңөр башыңарда? Көп эле кыйынчылык көргөм. 2012 келгем. Анан башында бүт жумушта иштегенбиз. Эмне жумуштарды иштедиңер? Горничный болгом, стройкада иштегем, таксиде иштегем, дагы эмне болгом, прачечный болгом, бүт эң посудомой болгом. Ушул Америкада эмне жумуш болсо баарын өттүм. Баарын өткөм да. Анан жаңы кыргыздар келип атат азыр. Тиги жумуш чакпайт, бул жумуш чакпайт деген болбойт да. Биякта деген ар бир жумушка илинип, эптеп башында оор болот баарыбызга элечи. 2 жылга ат эле кыйналганбыз. Бирок акыры болот. Иштеш керек. Бул өлкөдө только иштеш керек. Ошо. Кээ бирөө кетип калып атат, кыйналып атам дегендер, алар эми спокойно кете берсин да Кыргызстанга, кыйналбай элечи. Кыйналбай эле кете берсин. Башында эле билинет да. Ошактан деле берет. Азыр деген Нурлан инис менен качан келдиңер эле? Мен деле 2012 келдим. 12 Нью-Йоркко көчүп келдим, бирок мен жалаң стройкада иштедим да, Цинциннатида, крышада. Крыша тайгычакта иштедим, крышада. Бир эле жумуш иштедиңер Америкага келгенде? Жок, отделка иштедим. Анан крышага өттүк. Бакай деген байкөбүз бар го, знаменитый. Ошондо крышада иштедик. Тракка кеткичекте иштедик го дейм. Андан кийин крышадан кийин сразу тракка кеттиңер. Крышадан кийин. Анан трактан кийин бул жака. Азыркылар сразу эле келип, машина алып, жакшы болуп атпайбы? Ал убакта деген биз $100 эле алчубуз. 2012. Ал деген бизде деген максимальный $100 бир күнүгө болчу. Андан ашык акча таптым эмессиң. Азыр 200 мала да биз биякта аз. Еще булар машина эле айдап табышат да. Бизге жакшы. Биякта үй бүлө биякта да. Үй бүлө биякта, 2 балам бар. Жакшы. Чикагода турасың. Каякта? Уголовный розыск иштедим. Уголовный розыск иштедиңер беле? Всем операм салам. Мен чөтө киргенде эле жана тааныш көрүндү да. Кайсы уголовный розыскта? Эмеде, Тоңдобу же каякта? Жок, мен Сокулукта иштедим. Сокулуктабы? Жок, анда алмаштырып атам да. Силерди баары көрөт биздикилер. Баары көрөбү? Биз байкелерим айта берет да. Короче, блогерлер мынтип атат го, Америка мындай экен го депчи. Мен айта берем, блогерлер айта берет депчи. Тигилер болсо, жана Алмаз KGUSA бар го, ошол реально айтат деле, короче. Жакшы. Ошон үчүн Эми баягы мына реально сүйлөшүп атабыз, реально көрсөтүп атабыз. Биз бирдеме ойлоп чыгып аттык беле. Жок, ошондой эле. Үй бүлө кандай, жакшыбы? Үй бүлө мыякта да. 2 кызым бар. 2 кыз. 2 кызым бар, үйлөнгөм. Бир кызым 3тө, бир кызым 9 ай азыр. Жакшы. Анан 2014 трак айдап баштагам. Мен дагы ошол 4,5 жыл айдадым. Трак айдадым. Ар бир бүт рифер, драйвер, бүт баарын айдап чыктым. Анан акыры ошо компания ачып, компаниям квартирадан эле ачкам. Офисим жок эле. Машина менен барып трак-стопко sign, mine, контракт, трак тесттерин баарын кылчумун өзүм. Жаңыз болчумун. Анан акыры болот экен. Болот экен, көрсө иштесе эле болот. Болот, иштесе болот экен. Балдарыңар мектепке барабы? Жок, азыр эмеге барат. Бала бакчага. Бала бакчага. Ошо бала бакча жөнүндө айтып коелочу, канча төлөйсүңөр бала бакчага? 350 ай жумасына төлөйсүңөр. Жакшысына барабыз. Жумасына төлөйсүңөр. Жок, айына төлөйбүз. Айында ошондо 1670 төлөйбүз. 1600. Ошо көп мекенде сурап калат да, биз барганда кандай деп. Эми бул деген жакшысына барат деп. Арзаны бар. Айына $1000 төлөгөндөр бар. $350 барчубуз. Мурун орустардыкы бар биякта. Жакшы. Кыргыздардыкы бар, $350-400 бар. $300 да бар. Бекерлер деле бар. То есть ал. Бекер деген бул деген государственный жанагы мала имущийлерге жардам берет да. Мектепке бар элек турбай балдарыңар, Жок. Мектепке сендик барбайбы мектепке? Меники барат. Мектепке ошону айтып коелочу. Мектепке барганда канча взятка бердиңер ошо баламды мектепке алып койгулачы деп. Америкада канча акча берип атасыңар күн сайын боор, соор, тряпка деп. Америкада мектеп бекер. Бекер. Сон мектеп баары тең. Ну платныйлар бар эми, алар башкача болуш керек, бирок государственный мектептер сонун эле. Эң негизгиси силер деген балдарга керектүү эле жанагы эмелерди алып бересиңер болду да, чынбы? Жылдын башында бир жолу алып бересиң, мындай эмелерди. Петрат. Да, болду. Андан кийин тияктан берип турушат өзлөрү. Бар сонун. Канчанчы класста балдар? Бирөө 2-класста, бирөө 3-класста. Анда деген планшет берет да, чынбы? Мияктан китеп колдонбойт экен. Жок, берет, мындай компьютер берет го. Ушундай планшет берет экен да. Планшеттин ичинде бүт баары бар экен.
бир эле компьютерге өтүрүшөт го. ооба бир эле компьютер. Бизде болсо деген китеп жок, анан китепти сатып ал, анан бул китеп жарабайт, анан тиги китепти ал, анан боорго акча төлөө, тиги акча төлөө, охранага төлөө, тияк мияк деп, анан байкуш деген кээ бир мекендештерибиздин 5 баласы бар, 4 баласы бар, алар анан акчанын жоктугунан балдарын мектепке бере албайт баягы. Ошондой достор. Анда эмне кылабыз? Анда видеонун акырында тааныштарыңарга, досторуңарга, ата эне, тууган туштарыңарга эме бир сыйра кичине салам айтып койгула анан. Ата энеме салам айтам. Ата энем көрүп турушат сизди дагы. Ошол досторума, анан жаңы мекендештер буюрса аракет кылсаңар баары болот. Ток аракет кылыш керек, иштеш керек. Анан риск алыш керек. Риск өтөш керек. Коркпош керек. Например, азыр кээдеки балдарга трак алып беребиз, анан 50 миң экен, анан кымбатыраак экен. Эми кыргыздарга чоң көрүнүп атат да 50 миң, 100 миң дегенчи. Бирок коркпош керек. Например, 100 деле трак. Трамп айткандай, эми ал деген кандай риск алат? Миллиондогон риск алат баягы. Миллиондогон коркпойт да ошолчу. Биз 100 миң доллар. Башында коркот, элдин баары эле коркот. Мен деле коркком, трак алгандан коркком. Мына бүгүн азыр мына келип бүгүн эртең чечилет го дейм. 85 миңби 86 миңге трак алып атам да. Мурда болсо, ой, кантип алам 86 миңге дечүбүз да. Азыр риск өтөш керек экен. Кармилиц да. Кармилиц, ал трак кармилиц. Ал деген ошонун эсебинен жашап атабыз дачымы? Жакшы караш керек. Тракты, баары жакшы болот. Жакшы. 1 да трак болот, 10 да трак болот, 100 да трак болот. Жакшы, баары жакшы. Адилет энебизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Нурлан энебиз эми салам айтып койсун. Ошо мен дагы биринчи очередь ата энеме салам айтам. Баары тең силерди көрөт. Көчөгүн Адилет айтып атпай, жүрүп Алмазбек менен сүйлөшөбүз деп чаан. Мен вообще мындай көп деле не приветствую да, камерага сүйлөп, айтып, Адилет айтат подкаст не, давай брат, сен эле депчи. Ты наше лицо деп. Алмазбекке дегенде мен сразу эле, да, давай, можно. Алмазбекке можно. Чоң рахмат. Потому что Алмазбекке мен семьям бар көрөт экен да. Жакшы. Саламчы. Ошо, салам. Салам. Досторго, классташтарга, мурда коллегаларга баарына тең салам. Все возможно в этой жизни, надо просто идти причину делать и куда берет баарын тең. Молодцы, азаматсыңар. Позитивный балдар экенсиңер. Анда эмне кылабыз? Мына жигиттер отур эле. Мына Адилет, Нурлан энебизге ийгилик каалайбыз. Компаниясы өнүгүп өссүн. Астыга 300 трак план коюптур. Кудай берсе, эмдиги жолу бир интервью алганда канча болду десе 300 деп айтасыңар да, Кудай берсе. Кудай берсе. Мына компания өсүп атат, диспетчер болом деген мекендештерге окуусу бар экен. Ушул видеого телефон калтырабыз, адрес калтырабыз, чалгыла. Диспетчер болуп иштегиле. Бул компанияга келип, жумушка орношкула. Бул деген өспөйт. Компания өспөйт эч качан эгер жумушу жүрбөсө. Мына кичинекейден баштап 1 трак, 2 трактан баштап, мына Адилет менен Нурлан эбиз 30 трак кылып, 50 трак кылып, 60 трак кылып, азыр мыякта 120, мыякта 70, почти 190, 200ге жакындап калыптыр да, 200ге жакын. Жигиттер, анда мейлиңиздер, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кийинки жолу кезиккенге чейин сак саламат болуңуздар, жигиттер. Кел анда учурашып коелу. Ассаламу алейкум дептир, мейлиңиздер. Жакшы. Биз анда кийинки жумуштарга кеттик.